Ассаламу алейкум достор. Фолфер деген гиласқа келдік. Фолфер ата енелік жағы Регина жана Кордия болуп эсептелет. Эс аллелдик гени боюнча S6, S9. Өзүн өзү чаңдаштырбаган сортторго келет. Буларга Фертилия Роял Лафеттаны чаңдаштыруучу катары койсоңуздар болот. Фриска дагы жарайт. Фриска жарым-жартылай жарайт экен. Фолфер бир аз сабагы кыскараак, бирок чоңдугу боюнча жетиштүү чоң боло алат. Сөзсүз түрдө чаңдаштыруучу коюп тийиңиздер. Былтыркы жылы Фертилия дагы келген. Фертилия S3 жана S6. Мына ушул генди алып жүрөт. Бизге келген сорттарды айтайын. Былтыркы жылдан баштап, мурдагы жылдан баштап Фриска келе баштады. Фриска өзүн өзү жарым-жартылай чаңдаштырат. S гени боюнча S1, S6. Кошумча буга сит сорттордон тиксеңиздер болот чаңдаштыруучу катары. Сатин, мен оюмча Сатин келбеген болуш керек. Ситхарт 5-6 жылдан бери бар. Өмөсүн берип атат, өзүн өзү жакшы чаңдаштырат. Кечки сорт 28 мм чейин болот. Эгер жакшы карасаңыздар, балким андан дагы чоңоюшу мүмкүн. Бул мен айтып жаткан гиластар көбүнчө эми 1200 метрден жогору, же болбосо ортоңку же жогорку зоналар үчүн тиксе болот. Бурулат, ысык жерге тиккенге болбойт, жумшап кетет. Мөмөсү 28-32 чейин болушу мүмкүн. Өзүн өзү чаңдаштырбайт. S3, S9 деген генди алып жүрөт. Европада эң белгилүү сорттордун бири. Өзүн өзү чаңдаштырбаган сортторго кирет. Мында кызыл болуп белгиленип турат. Азыр ушул жогорку зоналар үчүн өзүн өзү чаңдаштырбаган сорттор, бирок кошумча чаңдаштыруучу кое турган өтө чоң боло турган сорттор булар. Нимба былтыртан бери келип атат. Былтыр мурдагы жылда келген. S2, S3 генди алып жүрөт, өзүн өзү чаңдаштырбайт. Буга кайсы сортторду койсо болот? Бурулатты койсо болот. Red Pacific'ти койсо болот. Тамараны да койсо болот. Кармен бир аз кеч калышы мүмкүн. Тамара деген сорт менин оюмча азырынча жок болуш керек. S гени S1, S9 экен. Кармен тиккендер барбы? Кармен өзүн өзү чаңдаштырбаган сортторго кирет. Кайсыл сортторду чаңдаштыруучу катары койсо болот? Кордия, Регина, Тамара, Red Pacific. Мына ушуларды сиздер чаңдаштыруучу катары койсоңуздар болот. Нимба S2, S3 генди алып жүрөт. Өтө чоң болот, жакшы өсөт. Мөмөсү 32 чейин. Андан кийин Red Pacific эрте бышап турган сорттор. S4, S9 алып жүрөт. S4-тө штрих коду бар, өзүн өзү чаңдаштыруучу, кошумча чаңдаштыруучу катары да коюш керек. Барып өзүн чаңдаштырбай калышы ыктымал. Кордия, Регина салкын жерлерге, ысык көлгө жана башка ошондой жерлерге жакшы түшүшү мүмкүн. Токтогул районуна, себеби көл бар жерлерде аба салкындап турат. Булар гүлдөгөн учурда 18-20 градус болуп турса, аябай жакшы. Салкындуу жерде жакшы өсөт. Булар мөмөнү көп берет. Кармен, Тамара, Кордия, Регина булар премиум класстагы гиластар болуп эсептелет. Сабактары узун, катуу, транспортировка аябай жакшы жете алат, даамы дагы өтө жакшы. Көп мөмө бере алат. Ошондуктан булардын артыкчылыктары бар. Бирок эч кимиси өзүн өзү чаңдатпайт. Сөзсүз түрдө бири-бирине чаңдаштыруучу катары койсо болот. Регина эң кеч гүлдөйт. Кордия бир аз Регинадан эртерээк гүлдөйт. Мына ушулар бири-бирине чаңдаштыруучу боло алат. Бурулат, Нимба, Pacific Red, Тамара, Кармен, Кордия, Регина. Мына ушулардан кеминде бир бакта 3 сорттон болушу керек. Стаката. Мына ушул өзүн өзү чаңдаштырган сортторду мисалга арабанга окшогон ысык жерлерге тигип алгансыздар, өзүн өзү чаңдаштырат деп, бирок кеч гүлдөгөнүн эсебинен
өзүн өзү чаңдаштырбай калып жатат. Анткени бул гүлдөгөн убакытта күн аябай ысып кетип жатат. Свитхард стаккатага окшогон гиластарды сиздер сөзсүз түрдө бийик зонага тиксеңиздер пайдасы жакшы болот. Анткени сиздер ошол убакта базарды ээлей аласыздар. Сиздердин гилас бушканда базарда гилас жок калат. Бак кылып жатканда сөзсүз түрдө эң биринчи базарды эсептеш керек. Жогоруда мен жогорку зоналар үчүн аябай жакшы варианттарды кылып бердим. Ушулардан бак кылсаңыздар болот. Булар бушкан убакта базар өзүнүн баасынан 2 эсе, балким 3 эсе, 4 эсеге чейин кымбат жейт. Анткени 27 апрелде Роялтега бушкан убакта Россияда эми гана кар кетип кете элек болот. Ошол бакка жеткирип бересиздер. Эгерде сиздер бийик зонада жашаган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө чоң боло турган, кеч быша турган сортторго басым жасаңыздар. Сиздер тоннадан гана ура аласыздар. Анткени бир бактан балким 15 тонна, балким 20 тоннага чейин жеткизсе болот. Ошондой туугандар, сиздер менен Багыс Төрө Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.